2017 жылдан тарта Кыргызстандагы айылдарда таза суу менен камсыз кылган Аристин чоң программасы өз ишин баштады. Жалал Абад облусунан бул долбоорго тартылгандардын катарында Базар Коргон районунун Кеңеш айыл аймагы да бар болчу. Бүгүнкү күндө долбоордун көмөгү менен чоң суу сакталуучу кампалар курулуп, анын негизинде 4 айылга суу жеткирилди. Бүгүнкү күндө бүт системалары бүтүп, азыр үйгө улануу иштери жүрүп атат. Счетчиктер уланып, счетчиктерде электрондук счетчиктер коюлуп атат. Элегант деген российский производстводагы счетчиктер. Улануулар азыр 70%га чукулдап калды. Буюрса 2-3 айда бүтөбүз да. Анан кийин каражат жагынан жалпы ушул 4 айылга 2 резервуар бүт суу системаларына 203 миллион сомду түздү. Айыл аймак 8 айылдан турат. Бүгүнкү күндө алардын 85%-ында таза суу маселеси чечилген. 4 айылыбызды камсыздап берет. Жаңы баягы кондуштар кошулбаганда ошол эскиден отурукташылган 4 айылыбыз бар. Ошол 1-Май, Абык, Шыдыр, Коткор айылдарын суу менен камсыздайт. Азыркы күндө 15 000 кожолугубуз ушул сиздер көрүп турган таза суу менен бүгүнкү күндө колдонуп атышат. Колдонуп уже башташты. Эл аралык уюмдардын көмөгү менен айыл аймактын социалдык маселесин чечип, экономикалык жактан өсүү менен камсыздоо талабы айыл аймактарга таандыкталган. Ошондуктан калган айылдардын да суу көйгөйүн жакынкы аралыкта чечүү үчүн долбоорлор даярдалып бүткөнүн белгилешет адистер. Жумагүл Закирова, Байман Тургуналиев, Базар Коргон району.